Президент Сооронбай Жээнбеков Қазақстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы актуалдуу маселелер талкууланды. Ал эми Қазақстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимге кол коюунун 5 жылдыгына карата жана ошондой эле Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүүгө кошкон өзгөчө салым үчүн президент Сооронбай Жээнбековду Казакстандын Республикасынын туңгуч президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев ордени менен сыйлады. Сооронбай Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы бир туугандык мамилелерди орнотуп, бекемдөөгө кошкон жеке салымын белгиледи. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан менен мамилелерди өнүктүрүүнү ар дайым колдоп келгенин жана колдой берерин кошумчалады. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракелик жыйынына катышуу үчүн 2 күндүк иш сапары менен Нур-Султан шаарына барды. Кененирээк кийинки сюжетте. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Казакстан Республикасынын Борбор шаары Нур-Султанга келди. Аны бүгүн Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аба жайда Казакстан Республикасынын улуттук экономика министри Руслан Даленов баштаган атайын расмий өкүлдөр тосуп алды. Андан соң расмий жолугушуулар Казакстан Республикасынын президентинин резиденциясы аталган Ак Ордада уланды. Анда президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки өлкө ортосундагы бир туугандык, шериктештик, коңшулук мамиленин ар кыл багыттары талкууланды. Нас очень много. Бизде өлкөлөр ортосундагы мамилелер жогорку артыкчылыктуу багыт экенин белгилеген көптөгөн жалпы институттар бар. Биз кызматташтыктын алкагында конкреттүү жыйынтыктарга жетүүгө даярбыз. Өлкө башчысы биздин өлкөлөрдү чек аралар жана соода экономикалык мамилелер гана бириктирип турбасын белгилеп, эки элди кылымдарды карыткан достук, бир туугандык байланыштырып турарын кошумчалады. Сизге рахмат, урматтуу Касым-Жомарт Кемелович. Сиз менен бетме отуруп, жакындан таанышканыбыздан кубанычтабыз. Анан бизде жакшы өр эмеспи, алыскы туугандан жана коңшу деген сөз бар. Биз эми казак менен кыргыз бир тууган элбиз, жакын коңшубуз. Биздин ортобузда эч качан бир маселе болбош керек. Өлкө башчысы казак лидери менен жолугушкан соң Казакстан Республикасынын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп пикир алышты. Анда эки эл ортосундагы достук, шериктештик, бир туугандык тууралуу сөз болуп, мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өркүндөтүү маселеси талкууланды. Жолугушуунун жүрүшүндө Нурсултан Назарбаев президент Сооронбай Жээнбековду Казакстан Республикасынын туңгуч президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев ордени менен сыйлады. Сыйлык Евразиялык экономикалык биримдик келишимине кол коюунун 5 жылдыгынын урматына, кыргыз-казак мамилесин тереңдетүү жана өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыйгарылган. Казакстанда осындай өзгөрүштөр болду. Сол күнү телефон чалып колдадың. Рахмет. Мен де биринчи күндөн баштап колумдан келгенче колдоп келе жатырмын. Әлі де колдаймын. Жакынбыз, туыспыз барымыз. Енді менен артык кыргызды билетін казак жок эле. Мен Алатаудун бер жагында тууганмын. Агайын тууганым барлыгы куда жегжат Коңурдун жайлабында жатат, анан Быстыровканын жанында казыр кездесип жүргөн. Кыргыздын сырын, жүрөгүн, көңүлүн, мүнөзүн мен барлыгын билем. Сондуктан мен чын жанымдан жакшы көрөм. Казакстан колдайтын болот. Табыштуу болуңуз, жакшы болуңуз. Жээнбеков өз учурунда Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстан менен Казакстандын эки тараптуу мамилесин өнүктүрүүгө кошкон зор салымын баса белгилеп өттү. Рахмат, урматтуу Мустафа. Мен менен бүгүн маңда теске отуруп, бир тууган агайыны дей
кездесіп отырғаныма, жолығып абдан терең қуаныштамын. Сізде белгілі біз емес, дүние өзі біледі. Дүние өзінде өзіңіз ордыңыз бар, өзгеше ордыңыз бар. Орта Азиядағы елдердің достығын бекемдегенге белгілі қазақ елін емес, жалпы Орта Азияға да елгеңіз абдан сіңірдіңіз. Қазақ туғандарға көтергіз, еңбек қылдыңыз. Мен үшін мына сыйлық беру абдан күтіс болды, бірақ абдан жағымды болды. Мамлекет башчысы эртең тагыраагы иш сапардын экинчи күнүндө жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 5 жылдыгына арналган мааракеге катышат. Жыйындын жүрүшүндө эл аралык ишмердүүлүккө санариптик күн тартип, жалпы электр энергетикалык рынокты түзүү жана ИАЭП алкагында мындан аркы интеграциялоого тийиштүү 20 документти талкуулоо жана кабыл алуу пландалууда. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун Казакстан Республикасына болгон 2 күндүк иш сапарын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, вице-премьер-министр Жеңиш Раззаков, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков баштаган расмий өкүлдөр коштоп жүрөт. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Казакстан, Нур-Султан шаары.